أمر مستقر. Кыргызстанда 2023 жылдагы ажылык сапарына каттоо башталганына 2 күн болду. Ош шаарындагы Сулайман Тоо мечитинде жайгашкан каттоочу жайга күнүнө 50-60 адам баш багууда. Арасында 3 жылдан бери кезек күтүп жүргөндөр да бар. Анткени пандемияга байланыштуу 2019 жылдан бери кезекке тургандардын саны көбөйгөн. Шаар тургуну Хамитжан Эргешов бүгүн жаңыдан гана каттоого кошулду. 3 жылдан бери şu карантин башланышынан алдын карантин болуп калып. Негизи биз дагы 2019 жылдан бери ажылык сапарга барып 5 бажды аткарып келейин деп ниет кылып келем. Бирок пандемияга байланыштуу кезекке жазылбай жүрдүм эле. Паспорт эле керектешти. Кудай буйруса бизге да кезек жетип калса экен деп үмүт кылып жатам. Албатта болот экен. Каттоо 14 февралга чейин уланат. 2019-2022 жылдар аралыгында электрондук кезекке турган ажылык сапарга баруучу талапкерлер 1000 АКШ долларын РСК банкынан төлөп, төлөөнү тастыктаган кагазын муфтияттын түзүмүндөгү облустук шаардык казияттарга жана райондук хатибияттарга тапшыруусу керек. Жаңыдан ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди каттоо ID карт паспортунун негизинде 20 февралдан тарта 6 мартка чейин жүргүзүлөт. Республика штаттын буйругу менен дагы 1000 адамга 6 миңден сыртка 1000 адамга запас катары алат экен. Кээбирлер ооруп калышы мүмкүн, акчалар жетпей калышы мүмкүн, кетердин алда ошого запас кайра жыла турганда кылыпчы. Ушундай тартипте бизде иш жүрүп жатат Ош шаарында. Күнүнө кайрылгандар абдан көп, 50-60-70 адамдар. Кээ жөн эле суроо менен келгендер бар, төлөп келгендер мисалы азыраак эле азыр ушунда. Мисалы 3 күн ичинде бизге 40 адам төлөп келип берди. Бүгүнкү күндө кептен саналып келип берди. Калгандары ошо банкта турушат. Быйыл мурунку жылдагыдан өзгөчөлөнүп, айрым чектөөлөр алынып салынды. Сауд Арабиясынын талабы боюнча ажылыкка бара тургандардын жашы 65тен жогору болбошу жана коронавируска каршы эмдөөдөн өтүшү шарт деген талаптар жокко чыгарылды. Былтыркы жылдан 2 эсе көп. Тактап айтканда, быйылкы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 орун бөлүнгөн. Ошон үчүн Саудия мамлекетине көз карандырсыбыз. Алардын тамак ашы кымбаттаса биз арзан ала албайбыз да, Кыргызстандан тамак ташый албайбыз. Гостиница кымбат, самолету кымбат болот. Бардык бааларды биз көрдүңүздөр которуу жолдору менен болот. Бүт мамлекеттик банкка которуп беребиз. Бизчи ал жерде эч ким бир тыйын эч ким ойной албайт. Көрдүңүз, биздин 99% ажылыктын наркы дагы Саудия мамлекетине көз каранды. Айта кетсек, 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында 4313 жаран кезекте турат. Эгер катталуучулардын саны 7000ге жетсе, каттоо мөөнөтүнөн мурда жабылат. Эске сала кетсек, 2022 жылы ажылык сапардын наркы жалпы чыгымдар 4,5 миң долларды түзгөн. Ажылык мусулмандар үчүн аткарууга милдеттүү болгон 5 парздын бири. Бул жылы ажылык июль айында башталары болжолдонууда.